Коркунучтуу окуялар абдан көп. Ар бир кат укмуш коркунучтуу. Өзүнүн атасы, чоң атасы, тай атасы, өзүнүн бир тууганы кол салып аткандан кийин ал кыз бала жашоодо эч кимге ишеними жок өсөт. Бул дүйнөгө мындай бутуна бекем туруш кыйын болот да. Күйөө издеш кыйын болот, туура адамды тандаш кыйын болот. Анткени мээсиндеги программа менен дайым ошондой маньяктык жайы бар, мындай сексуалдык бир зомбулукка жакын адамдарды тарта берет да. Ошон үчүн бул абдан өкүнүчтүү. Кыздарыбыздын кичинекей кезинен психологиялык жактан жабыркап калганы бул коркунучтуу нерсе да. Мындай миңдеген кат келгенден кийин аны көтөрүш, аны жалгыз көтөрүш кыйын экен. Анткени бул депрессияга, стресске сүйрөйт экен. Жападан жалгыз калып калдым. Мисалы үчүн мамлекетте зордук зомбулук боюнча мыйзамдар жок эс экен. Аны колум менен кармап алып зордуктап атканын кармап видеого тарткандан кийин гана иш козголгон, өкүнүчтүү экен. Мени зордуктап койду деп барса ишенбей эми боло берет да деп койгон учурлар, кайдыгерлик учурлары көп катталат экен. Муну эң өкүнүчтүүсү көп эл кабыл алгысы келген жок, уккусу келген жок, көргүсү келген жок. Анткени Назира бул бейөкмөт уюмдар менен иштешип алып, алар тарабынан акча алып, анан өзүнүн оюнан чыгарып атат деген божомолдор болду. Алар жазып берип атат, ошону чыгарып атат деген божомол болду. Тилекке каршы биз азыр көйгөй менен беттешип, мындай жеке калгыбыз келбей эле, алжараларыбызды жапкыбыз келбей атат да. Бир конференция болду, анан ошол бейөкмөт уюмдар бар экен, акыйкатчы, анан мамлекеттик ушундай кызматкерлер бар экен, анан ошондо айттым, мен жалгыз калып калдым, мага жардам бергилечи деп. Анан бир бейөкмөт уюмдан Назгүл Турдубекова жана жаш өспүрүмдөр боюнча иштеген ошол чыкты, мен жардам берем деп. Анан бүт өспүрүмдөргө, ошо зордук зомбулук көрүп аткан өспүрүмдөрдү психологиялык жактан көмөк көргөзүп, адвокаттар менен көмөк көрсөтүүдө ошого жөнөтүп аттым. Укук коргоочудан Атыр Абдрахманова менен дайыма тыгыз байланышта иштеп аттык. Андан башка эч ким мындай келип каттарыңды көрөлү, аны каттайлы, анан мынтели тигинтели деген болгон жок. Мындай бул бардык каналдарда көтөрүлдү бул көйгөй. Бул каттардын артынан көптөгөн программаларга катыштым. Бирок жыйынтыгы болдубу деген суроого жыйынтык болгон жок деп айтат элем да. Азыркыга чейин мына ушул теманы көтөрүп келатабыз. Муну журналисттер, өздөрүбүз, блогерлер кошулуп эле бул теманы кайра көтөрүп, бир бөгөт койбосок, адамдарга жеткирбесек, кыз балага жеткирбесек, анда майнап деле чыкчуда эмес экен. Биз канчалык жарандык активисттер, блогерлер, журналисттер биригип алып, тыгыз иштешип, муну кайра көтөргөндө гана балким мыйзам түрүндө киреттир.